Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан ораза тууралуу келген хадистердин дагы кээ бирлерине токтолуп өтөбүз. Бул сиздин туткан оразоңуз кыямат күнүндө сиздин бейишке кирип, жана бейиштеги даражаңыздын көтөрүлүүсүнө, даражаңыздын бийик болуусуна себепкер ибадаттардын бири. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан келген хадисте Абу Хурайра радиаллаху анху кана раджулани мин балин أسلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم واستشهد أحدهما وأخر آخر سنة. Абу Хурайра радиаллаху анху айтат, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам доорунда Бали деген коомдон эки киши пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам биргеликте исламды кабыл алышты. Ал экөөнүн бирөөсү Аллах жолунда жихадка чыгып шейит болуп кетти. Ал эми экинчиси болсо бир жыл өтпөстөн эле экинчиси дагы не каза болду дейт. Кала Талха бин Убайдулла радиаллаху анху, Талха бин Убайдулла радиаллаху анху айтат, уритул жанната фараайтул муаххира минхума удхила qabla shahid. Түшүндө мага бейиш көрсөтүлдү дейт. Анан жанагы каза болгон эки кишини көрдүм. Экинчи каза болгону биринчисинен алдын бейишке кирип бара жатыптыр дейт. Фата'ajjabtu lidhalik. Бул нерседен таң калып, فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. Эртеси пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга мына ушул нерсени айтып, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан сурадым дейт. Фақала Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мындай деп айтты. Алейса қад сома ба'даху Рамазан ва салла 6000 рак'атин ау када ва када рак'ата салату сана. Экинчи каза болгону, бир жылдан соң каза болгону, ал бир жылдык Рамазандын оразасын кармагады беле. Же болбосо 60.000 рекет намаз окуады беле. Же бир жылдын ичинде паландай болгон, мындай болгон сүннөт намаздарды окуп, мына ошол себептүү анын даражасы бейиште өзүнөн мурун каза болгондон озуп кетти дейт. Караңызчы, урматтуу мусулман мыртыганым, биздин кылган ибадаттарыбыз бейиштеги даражаларыбыз көтөрүлүүсүнө кандай чоң себепкер болорун. Бул эки сахабийдин биринчиси Аллах жолунда майданда жихад кылып шахид болуп кетти. Ал эми экинчиси андан бир жылдан кийин эле Рамазан оразасын кармап, жана парыз намаздарын өтөп, жана кошумча сүннөт намаздарды окуп, көп соопка эргешип, жанагы шахиддин даражасы бийик болуп кетти. Анткени бул жихад дегенде эле бир эле Аллах жолуна чыгып майданда согушуу эмес, балким жихаддын дагы башка түрлөрү бар. Жихаддын эң жакшы түрү бул адам өз нафсына каршы согушу, өз нафсына жихад кылмалыгы. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Афдалул жихаду ан южахида ар-раджулу нафсаху ва хаваху." Эң жакшы жихад бул киши өз нафсысы менен согушуу дейт. Өз нафсы менен күрөшүү, өз нафсы каалоолоруна каршы жихад кылуу дейт. Биз өз нафсыбызга жакпаган арам иштерди таштап, таат ибадаттарды аткара турган болсок, өз нафсыбызды оңдой турган болсок, өз нафсыбызды тазалай турган болсок, бул дагы жихаддын эң жакшы түрү экен. Жана ошондой эле дагы бул ораза тозоктон сакчы болуп берет. Тозоктон калкан болуп берет. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткандай, "Ас-сому джуннатун." Ораза бул калкан дейт. Жана ошондой эле бул ораза тозоктон коргоочу чеп. Жана ошондой эле Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат, кайсы бир пенде бир күн ораза кармай турган болсо, ал тозоктон 70 жылдык чакырымда алыстатылат дейт. Эми карап көрүңүз, урматтуу мусулман мыртыганым. Биз бир күн ораза кармасак, тозоктон 70.000 жыл узатылып жаткан болсок, эми 30 күн ораза кармай турган болсок, канча тозоктон узатылабыз. Эми бир киши 40 жыл жашаган болсо, же 50 жыл жашаган болсо, 50 жыл ушул ораза кармап тура турган болсо, тозоктон канчалык даражада алыстатылат. Чынында Пайгамбар саллаллаху башка бир хадистеринде бизге дагы бир сүйүнч хадистерин айтат. Не дейт? "Мен сома яуман ибтага важхаллаху хутима лаху бихи дахалал жанна." Кимдегим бир күн ораза кармай турган болсо, Аллах тааланын жүзүн каалап, мына ошол ораза болгон абалында кийин
жан беріп қала тұрған болса, бұл адам бейішке кірді дейді. Бұл хадиске имам Манави рахимахуллах түсіндіріп беріп мындай дейді: "Мен хутима умруhu bi siyami yawmin bi an mata wa huwa sa'imun aw ba'da fitrihi min sawmihi dakhala al-janna ma sabiqina al-awwalina aw min ghayri sabiq adabin." Kim өмірінде bir gün ораза қармау менен эле бүте тұрған болса дейді. Бұл дегеннің мағынасы ораза абалына жан берген болса, же ораза ашқаннан кейін жан бере тұрған болса, бұл адам бейішке біріншілерден болып кіреді. Ешқандай аға азап болбостан, есеп қысап болбостан, бұл адам бейішке озып кірчілердің қатарында кіреді. Біз әрдайым өмір өзінің аяғына мән беруіміз керек. Хуснул хотима дейді, жақсы жан беруге мән беруіміз керек. Біз қайсыл амалда жан бере тұрған болсақ, қиямат күнінде мына ошол нәрсенің үстінде тірелебіз. Biz ardayım жақсы амал ибадаттан атқара бере тұрған болсақ, мына ошол нәрседе жан беребиз. Пайғамбар саллаллаху алейхи хадисіне келеді: "Иде арадаллаху би абдин хайран истамалаху." Егерде Аллах Таала бір пендесіне жақсылық қалай тұрған болса, аны пайдаланады дейді, аны қолданады дейді. Қила шына сахабалар: "Кайфа истамалаху я Расулаллах?" Аллах Таала өз пендесін қантип қолданады, қантип пайдаланады дегенде, "Қала юафиқуху би амали салихин қаблал маут." Ал киши жан берілектен алдын, анын өлімі жақындап қалған кезде, ал кишиге солих амал қылмалыққа Аллах Таала тауфиқ беріп қояды. Башқа риwayatlarda қосымшалап келеді: "Сумма юқбидуху ала залики." Кейін Аллах Таала мына ошол солих амал жасап жатқан кезінде анын жанын алады дейді. Урматтуу мұсылман туғаным, біздегі ораза қарап жатқан болсақ, мына ушул оразабызда бізге ажалыбыз келіп қала тұрған болса, мына ушул нәрседе жан беріп қала тұрған болсақ, Пайғамбар саллаллаху алейхи ва ушул хадисінде дал келіп қала тұрған болсақ, бұл дүниедегі ең чоң утук. Мына ушул ардайым солих амалды атқарып жүрмөлүккө сахабадан сахабият аялдар аябай кызыгышкан. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва урфагынан болгон Нафисата бинти Хасан бұл аябай ибадаткөй, аябай захид, жакшылыкка кызыккан аял эле. Ибн Касир рахимахуллах мына ушул аял тууралуу айтат: "Канат абидатан захидатан кафратул хайр." Бұл аял ибадаткөй, захид, жана ушуну эле көп жакшы иштерди аткарган аял эле дейт. Туфият рахимахуллаху ва хия саиматан. Ушул аял жан берип жаткан кезде ораза абалына жан берди дейт. Ораза күнүндө буга ажалы келип калган болчу. Мына ошондо жандагылар: "Оозуңду ачпайсыңбы? Бир нерсе жеп албайсыңбы? Суп ичип албайсыңбы?" дегенде ал аял айтты дейт: "Кандай таң калыштуу" дейт. "Ана мунзу салатина санатин асараллаху таала ан алқаху саиматан афтирул ан." Мен Аллах Тааладан 30 жылдан бери менин жанымды ораза абалында алуусун каалап сурап келе жатамын. Эми ушинтип мага ажал жакындап калган кезде мен оозумду ачып жиберемби деп ораза абалында бул дүйнөдөн чыгып кетти дейт. Жана ошондон анын акыркы окуган аяты: "Кул лиман ма фис самавати вал ард кулилла катаба ла нафсиги рахма." Айтканың: асман жердеги бардык мүлктүн ээси ким? Анын падышасы ким деген аятты окуп туруп, кулилла, бардык асман жердин падышасы, асман жердеги бардык мүлк Аллах Таалага гана таандык. Аллах Таала өз нафсына ырайымдуулукту жазды дейт. Демек, урматтуу мусулман туганым, биз дагы Аллах Тааладан биздин жаныбызды өзүнүн ибадатында алмалыкты дуа кылып, Аллах Тааладан тиленип, жана мына ушул нерсеге биз аракет кылышыбыз керек. Эми кимдеги мына ушул ораза абалында жан бере турган болсо, Рамазан айында жан бере турган болсо, бул адамдын бул дүйнөдө эле жакшы бир кубанычтуу жакшылыктын аламат белгилери бизге кабар берип турат.